Саламатсыңарбы кыздар? Кутмандуу күнүңөр менен. Биз силер менен тарых сабагын баштайбыз. Кыздар, биздин бүгүнкү өтүлүүчү сабагыбызда Улуу Ата Мекендик согуштун 75 жылдыгын утурлай дал келип турганын карагылачы. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы Кыргызстандык жоокерлердин Улуу Ата Мекендик согуштагы эрдиктери. Сабактын билим берүүчүлүк максаты окуучулар кыргызстандык жоокерлердин Улуу Ата Мекендик согуштагы эрдиктери жөнүндө маалыматка ээ болушат. Сабактын өнүктүрүүчүлүк максаты окуучулар тапшырманы аткаруу менен ой жүгүртүүсү калыптанат. Тарбия берүүчүлүк максаты окуучулар Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларынан таалим-тарбия алышат. Ошондой эле мекенин душмандардан коргоого жана сүйүүгө тарбияланышат. Сабактын тиби жаңы билимдерди өнүктүрүү, сабактын жабдылышы, окуу китеби, сүрөттөр, компьютер. Фашисттик Германия 1939 жылы дүйнөлүк экинчи согушту баштап, Европанын бир катар мамлекеттерин, Чехословакияны, Польшаны, Францияны, Бельгияны, Голландияны, Данияны, Норвегияны, Югославияны, Грецияны басып алган. Натыйжада Германиянын экономикалык абалы, согуштук күчү чыңдалган. Дүйнөлүк үстөмдүккө жетүүнү көздөгөн фашисттик Германия 1941 жылы 22 июнда СССРге кол салган. Ал Барбарос деп аталган планы боюнча Советтер Союзун бир нече жумада эле талкалап, 1941 жылы кышына чейин СССРдин Европалык бөлүгүн толук басып алмак. Адегенде Германиянын 5,5 миллион адамдан турган 190 дивизиясы Совет өлкөсүнө басып кирген. СССРге каршы Германия менен бирдикте Италия, Финляндия, Румыния, Венгрия, Испания катышкан. Ошентип, социалисттик ата мекендин көз каранды эместиги жана эркиндиги үчүн Улуу Ата Мекендик согуш башталган. Согуш жөнүндөгү кабар көп улуттуу Совет элинин, анын ичинде Кыргыз элинин кыжырдануусун жараткан. Кыргызстандын баардык шаарларында, айыл кыштактарында миңдеген адамдар катышкан чогулуштар, митингдер өтүп, колхозчу, жумушчу, интеллигенция чөйрөсү ата мекенди коргоо үчүн эмгегин, күчүн, керек болсо жанын да аябай тургандыгын билдиришкен. Ар улуттагы, ар түрдүү кесипте иштеген кары жашына карабай аскер комиссариаттарына кайрылышып, фронтко жөнөтүүнү суранышкан. 1941 жылдын 22-23 июнунда Фрунзе шаарынын аскер комиссариятына ушундай өтүнүч менен 270 арыз түшкөн. Кызыл Кыядагы шахтадан 250 кенче өз ыктыяры менен фронтко жөнөгөн. Тянь-Шань областынан 140 патриот эр-жигиттер аскер комиссариятына келишип, фронтко жөнөтүүнү суранышкан. Кыргызстандык жоокерлер биринчи күндөн тартып чек арадагы Брест чебин коргоодо 1 айдан ашык убакыт бою чепти душманга бербей кармап турушкан. Алардын арасында кыргызстандык Курсев, Дмитриевдер согушта көрсөткөн эрдиги үчүн 1941 жылы 31 августта кыргызстандыктардан биринчи болуп Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болгон. Кыргызстандын аскер комиссары генерал-майор Иван Васильевич Панфилов командалык кылган 316 жаткычтар дивизиясы кирген. Бул дивизия казак, кыргыз республикаларынын дыйкандарынан, жумушчуларынан, кызматкерлеринен турган. Берилген тапшырманы үлгүлүү аткаргандыгы үчүн Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. 1941 жылы 18 ноябрда Иван Васильевич Панфилов курман болгон. Өлгөндөн кийин ага Советтер Союзунун баатыры деген наам берилип, ысымы өзүнүн дивизиясына ыйгарылган. Алардын ичинде Дүйшөнкул Шопоков, Николай Ананьев, Григорий Шемякин, Иван Москаленко, Григорий Петренко, Иван Добробабин болгон. Түндүк батыш фронтунда кызмат өтөгөн учкуч лейтенант Тимур Фрунзе эрдик көрсөтүп баатырларча курман болгон. Өлгөндөн кийин ага Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Москва үчүн болгон согушта Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин мурдагы секретары Асанкул Рысмендиев эрдиги жана уюштуруу жөндөмдүүлүгү менен өзгөчөлөнгөн. 1942 жылы жайкы чабуулда фашисттер Дон суусунан өтүп СССРдин эгин айдоочу региондорун ээлеп алган. Сталин 28 июлда бир кадам да артка чегинбегиле деген буйрук берген. Көп улуттуу кызыл аскерлер каармандык менен жан аябай кармашышкан. Душман Сталинградды жана Кавказды ээлей алган эмес. Воронеждин түштүк жагында Дон дарыясынын жээгиндеги согушта
1942 6 avgustda Çolponbay Tüleberdиев duşmandын tuzotun kökürögü menen jaap ölbös öçpös erdik көрсөткөн. Ага 1943 4 fevralda Sovetler Soyuzunun baatırı деген naam berilген. Stalingrad үчүн согушта артиллерист наводчик сержант Дайыр Асанов эрдик менен салгылашкан. 4 saatка созулган согушта Дайыр Асанов 8 танканы, 6 броня машинканы, 40 фашистти жок кылган. 1943 26 октябрда ага да Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Кавказ үчүн болгон кармаштарда Кубат Жуматаев, Акын Садырбаевдар эрдик көрсөтүшкөн. Акын Садырбаев кайталангыс баатырдыгы үчүн Кызыл Туу ордени менен сыйланган. Кавказды коргоодо ротанын саясий жетекчиси Сулайман Жүндүбаев, агай лейтенант Темиркул Үмметалиев, артиллеристер Керим Кырбакбаев, Тыныбай Бейшенбаев, Абдыкалык Жумакеев эрдиктерди көрсөтүшкөн. 1945 16 апрелде фашизмдин цитадели Берлинди штурмалоо башталган. Бул салгылаштардын биринде батальондун саясий жетекчиси Калыйнур Үсенбеков жоокерлерге күчтүү дем берген. Калыйнур Үсенбеков душмандын 7 солдатын өлтүрүп, экөөнү колго түшүргөн. Күжүрмөн тапшырманы ийгиликтүү аткаргандыгы үчүн лейтенант Калыйнур Үсенбеков Советтер Союзунун баатыры деген наам алган. Ошентип, улуу ата мекендик согушта Совет эли эркиндик, көз каранды эместик үчүн жан аябай салгылашкан. Көп улуттуу Кызыл армиянын катарында Кыргызстандан барган 365 000 жоокерлер да ата мекенди коргоодо эрдиктерди көрсөтүшкөн. Согуштагы эрдиктер үчүн 150 000 кыргызстандык жоокер ордендер жана медалдар менен сыйланышкан. Алардын 73-ü Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болушкан. 34 жоокер Даңк орденинин 3 баскычын тең алышкан. Кыргызстандык жоокерлердин көпчүлүгү мекенинин, өз элинин эркиндиги үчүн курман болушкан. Сабакты бышыктоо үчүн суроолор. Биринчи, улуу ата мекендик согуштун алгачкы жылдарында кыргызстандык жоокерлер кандайча катышкан? Экинчи, Панфилов атындагы 316-аткыштар дивизиясы жөнүндө айтып бергиле. Үчүнчү, кыргыз жоокерлеринин эрдиктери жөнүндө айтып бергиле. Төртүнчү, кыргызстандык жоокерлер кандай наамдарга ээ болушкан? Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта болгула.